барбы? Ачык айткыла деп атам мен, ачык. Бул жерде коркпоңуздар. Жерине кирип атканда коркутуп койду силерди. Эч ашыкча сүйлөбөгүлө деп. Коркуткан жокпу? Анан мен Чыңгызды апаптап коеюн деп атам. Коркпо, бул жерденчи. Апаптап коюңузчу. Анан мына былтыртан бери өзүңүз көңүл буруп атасыз соода тармагына. Эми экономиканын кан тамырлары соодада. Анан соода аркылуу бул жерден мен эң эле колдоп атам. Анткени биздикин аябай жеңилдетtirdi. Эми мындай жеңилдик вообще дүйнөдө жок, чынын айтканда. Чингиз Райханович, вы удовлетворены ответом? Если нет, то можете еще раз задавать вопросы для уточнения. Не бойтесь вообще, не бойтесь. Не то, что напугали, даже вот ладошки вспотели, Садыр Нургазджевич, на такой сцене как бы ни разу не говорили и так прямо откровенно. Откровенно, открыто говорите. Не стесняйтесь и не бойтесь. Я понимаю, для чего нужно 1 миллион сом, да, чтобы мы поняли весь груз ответственности и начали как бы очень серьезно относиться к этому. Я вас уверяю, Данияр Жолдошевич, никогда в жизни владельцы рынков и наши предприниматели не относились так серьезно к налогам, как на сегодняшний день. И вот цифра с 6 нулями, она в нас больше страха внушает, да, а когда человек боится, он допускает еще больше ошибок. Так, Данияр Мырза, сизге суроодо кайсыл жерге негиздеме алдыңыз? 1 миллион штраф салганда неден алдыңыздар? Аны кичирейтсе болбойбу? 1 миллион деп сразу эле 1 миллион салбай азыр жооп берсеңиз, неге 1 миллионду коюп койдуңар сразу эле дароо эле? Салыкчы, сиз жооп берип коюңузчу тагыраак. Садыр Нургожевич, бул жерде штраф 1 миллион эгерде ошол ишкерде ККМ аппараты жок болгон болсо, бул мындай базардын ээси менен ошол контейнердин ээси договор түзүп атканда ошол жерде контролдук кассалык машинаны сурап эле койсо, эгерде бар болуп туруп баспай айткан болсо, бул жерде базаркомдордун, базар ээлеринин такыр ответственности жок да. Урматтуу ишкерлер, бүгүн атайы мен сиздерди чогултуп атамын. Мамлекеттик тиешелүү кызматкерлердин бардыгы менен отуруп, ийри отуруп түз кеңешели деп. Анан эч нерседен тартынбай, коркпой айтыңыздар. 1-июлдан баштап биз ККМди киргизебиз деп атабыз да базарларга. Анан кийин дагы көчөгө чыгып, дагы барып калбайын деп атам да, ошон үчүн ушул жерде бардык баягы тиешелүү базарларды түшүнгөн, анан өзүнүн сунушун ачык айта ала тургандарды, балким башка бир жыйынтыкка келебиз. Балким ЭТТНди жок кылабызбы дегендей, же болбосо ал эми баягы Белоруссияда иштейт экен, Орусияда жок экен, Казакстан киргизип туруп кайрат мен кылыптыр. Анан биз эми киргизебиз деп атабыз. Балким ошол жагынан сунушуңуздар барбы? Ачык айткыла деп атам.